мезгилинде көпчүлүк айымдар жылуу, ошону менен бирге саркеч кийинүүгө ашыгат эмеспизби? Бул учурда бизге ар түрдүү шарф, тюрбан сыяктуу аксессуарлар жардамга келет. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Диана Тагаева учурда кыз келиндер арасында модага айланып бараткан тюрбандарды токууга жаш кезинен кызыгып жүрүп, азыр гана мыкты өздөштүрүүгө жетишкен. Кичинемде тайнем бизге маечкаларды, ошон байпактарды токуп берет эле да. Анан ошого мага кызык болуп, ошондо токуп баштагам, кызыгып, бирок негедир ондо кичине окшойт экен, эме кылып окшошпой, анан кийин көп жерин кыла албай, колум сайып ушундай болот эле. Анан кийин кылбай таштап койгом. Кийин уже чоңойгон сайын баягы 9-10 класска барганда баягы кызыгуум эмгек сабактарынан көргөндөн кийин кызыгуум негедир көбөйүп баштап, анан кийин ошондон бери өзүмдүн туугандарыма, жакындарыма, досторума токуп эле ушинтип жүргөм да. Башында тюрбан токуу каарманыбыз үчүн жөн эле хобби болгон болсо, улам көбөйтүп олтуруп азыр чакан бизнеске айлантыра баштаган. Алгач жасаган буюмдарын социалдык тармактарга жүктөп койсо, кардарлар кызыгып сурашып, биринен бири көрүп олтуруп алуучулар бир топ көбөйө баштаганын айтат. Азыркы учурда көп эле ушундай кийип баштады тюрбандарды. Анан өзүмө токуп кийсем, карасам баягы досторум баары деле мага дагы деп жакты деп ушинтип калды. Анан 1-2 досума токкондон кийин эле анан кийин эме баягы мен таанаган адамдар, ошо досторум сунуш кылышты да, сен деле ошентип барды эле эме кылып атпай, өзүң баракчаңа киргизип көрбөйсүңбү деп. Анан ошентип мен өзүм кылган эмелер тюрбандарды ошентип киргизсем эле мага заказдар түшө баштады. Заказдар түшүп, канчага токуп бересиз деп өздөрү эле идеяларын жөнөтүп, мага мындай керек деп элечи. Анан ошолор каалагандай кылып токуп бердим. Азыркы учурда бош болгондо эле көп эле токуп коем. Ошолорду сүрөткө тартып эле киргизсем, мага мынасы калдыбы, барбы деп эле ошентип алып кетишет. Же болбосо өздөрү башка жактардан баягындай сүрөттөрүн жөнөтөт, мага мындай кылып токуп бериң деп. Ошолордун идеясын, ошо каалоосу боюнча ошондой кылып токуп бердим. Диана учурда студент. Ош мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде 3-курста окуйт. Күнү бою окууда жүрүп чарчаганына карабастан, үйгө келгенде дароо сүйүктүү ишин улантууга шашат. Каарманыбыз изденип олтуруп, жалаң эле чоңдорго ылайыктуу токубастан, өзгөчө эни кыз деп эмгектерине ат коюп, жаш апаларга кыздары менен бирдей кылып токууну ойлоп чыккан. Бул коллекцияны тагынып байкап көрүү максатында өзүнүн бир тууган жеңеси менен кыздарына белек кылып берген. Бизди дагы азыркы заманбап эжелердин, кыздардын, апалардын катарына кошуп, үчөөбүзгө токуп берди. Кандай десем, мага аябай жагат. Жылуу, үйдүн ичинде да жол катары тагынып жүрө берем мен мисалы үйдө. Ошол эле учурда аябай кооз, бул жиптерди өз негизи тандап алабыз. Кандай десем, азыр натуральный деп көп басым жасалат го. Ошондуктан бул аябай жылуу, жууса да кирбейт, таштабайт, боёгу чыкпайт. Кардарлары улам көбөйгөн сайын Диана көбүрөөк изденип баштаган. Мурда майда чүйдө нерселерди токуган болсо, азыр интернеттен токуунун ар кандай сырларын үйрөнүп олтуруп, азыр жемпер, жоолукчаларды да токууну өздөштүргөнүн айтат. Жылуу дагы болгон, мындай шаль деп коет орусча, жоолукчаларды, жамынчууларды дагы токуйм. Булар азыркы мезгилге, кыш болгон үчүн азыркы мезгилге аябай ыңгайлашкан, жылуу, андан сырткары да стилдүү дагы. Бунун токулганы бул баягы спица дейт, мындай спица менен эмес, бул крючок, баягы илмек менен токулат да. Каарманыбыздын айтуусунда токуучулук өнөрү бир гана киреше табуунун жолу болбостон, келечектеги дарыгер катары ден соолукка да пайдасы зор экенин жашырбайт. Анткени адам токуган учурда нерв системаларын тынчтандырып, чарчоону жазат. Ал келечекте окуусун аяктап, элдин дени сак болуусу үчүн ак кызмат кылып, бул өнөрдү да бирге алып кетүүнү кыялданат.
Алтынчач Ажы Маматова, Уларбек Мужиев, Аруу таң көрсөтүүсү.